Менин кайрылуумдун себеби Садыр менен Камчыга. Мен аларды урматтуу деп айткым келбейт. Урматтууга татыктуу эмес алар. Биздин элибизди аттырган Акаевди актайт дагы кичинекей жаңы жаш өспүрүм өз элине чыккынчы болуп Орозайымдын мандатын алып коюшат. Силердин анын мандатын алып койгонго кандай укугуңар бар? Билимиңер бар адамсыңарбы, жоксуңарбы? Мен силерге ушундай катуу эле айтам. Силерге жумшак сөз таасир этпей атат. Силер өзү мындай сыйды билбейт экенсиңер. Эмне мынчалык ошол кыздан коркосуң? Көп айыпың бар окшойт, а? Орозайымдын астында өтө көп айыптарың чыгып коет деп ошону мандаттан бошотуп атасың. Сен аны шайлаган эмессиң. Аны эл шайлаган. Сен анын мандатын алып койгонго эч кандай укугуң жок. Сен элдин көп кыжырына тийбегин, Садыр. Башманканын баарын булгутуп коюп, анан кийин мен билбейт элем, мен кылбадым эле, мен жардам бердим эле дейсиң. Башманканын баары сенде турбайбы? Сени бизчи 6 ай сурок сурагансың. Дагы 1 жылга узарттык. 1 жылдан да ашып кетип атат. Сурогуң бүттү. Өзүң эле кете бер. Жана чал айткандай. Өкөң унчукпай кеткиле. Силер өзү мыйзамсыз жолдо келгенсиңер, басып алып келгенсиңер. Силерди басмачы дейт. Акаев канча адамды аттырып, өлтүртүп, канча алтынды ташып кетсе дагы актап коесуңар, Ошонун күнөөсү жеңилби? Ага караганда Орозайым эмне кылды силерге? Диплом жок экен деп, ошо университеттердеги дипломдорду дагы силер окшогон, ошо бийликтеги тупойлор кылган ошону. Ошо маалда жана заочный окутушуп, акча алып, акчанын мурду бүткөндөр ошо акча алып анан кийин балдарды бүтүргөн. Бүтүрсө дагы ошондо акылдуулар акылдуу, көбүнүн диплому жатат, иштелбей атат. Аларга дагы ишти алып берсеңер иштейби? Силерге чейинкилер деле ушу акмак болгон, жегич болгон, бардыгы чөнтөкчү болгон. Ууру президенттер келип атат. Кыргызстандагы жалаң уурулар эл башкарып атат. Адамдын зээнин жаман кейиптиңер го. Иштей албасаңар кетпейсиңерби? Баштакыларды го силерге окшоп кан менен уруп согуп, силерде басып алып бир баланы өлтүрүп, мына Баткенде 100 адам өлдү деп атышат. Кан менен келгенсиңер, силерде жөн кетпейсиңер. Бирок биз мына Адахан Кимсенбаевичти дагы суракка кайта чакырып атасыңар. Эмне өсүңөр барбы силерде? Акыйкатты иштеген адамды иштетесиңерби? Силер өзү акыйкаттан коркот экенсиңер да, Силерге окшогон уурулар менен лаппай деп турган лаппай отурат го. Ким эле? Жана Бакыт Төрөбаев отурат. Алтынбек Сулаймановдор ушулар бардыгы силер шыпыргыч болуп, бирдеме десе каршы сүйлөп атат. Жогорку кеңешти эч ким көрбөй калган. Мадымаров барып мыйзамды айтканда элдин баары ошону көрүп калды. Анан аны дагы ошол жерден жөн койбой атасыңар. Силерде в общем авторитет деле жок калды, билимиңер